Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Базар жок каналы. Бүгүн 3 апрель 2023 жыл. Мен Бишкек шаары 10 микрорайонунда сиздерге 2 бөлмөлүү сатылуучу квартира көргөзмөкчүмүн. Так, дарек туугандар, 10 микрорайон, 3 үйдө жайгашкан 3 дом. Бул жака келүүчү сиздер бир аз Акынбайдан түштүктү карай келип, оң тарапты карап келсеңиздер, мынакей ушул 4 кабаттуу үйлөрдө жайгашкан. Жол болсо эгер Южный магистралдан келсеңиздер, сол тарапта болуп калат. Жакын жерде таможня, мынакей, ошол Октябрьский налоговый, медакадемия, Арабаеванын Миркорпус жана тегеректе толтура парктар туугандар. Бул жерде толтура парктар бар. Жеңиш паркы жана башка Азербайжан деген атында жана жаңы парк, мына ушундай туугандар. Анда эмесе мен квартирага барып калган маалыматты берейин. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө, бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу квартира жайгашкан көп кабаттуу үйгө да жетип келип калдым. Бул мынакей көчө тараптан көрүнүшү. Бул жакта бул бир парковка, бир машина баткан жерде ушул квартира ээсине караштуу. Бул подъездин кирип 4-этажга чыксаңыздар, сатылуучу 2 бөлмөлүү квартирабыз жайгашкан. Мынакей туугандар, бул бүгүнкү чыгыштагы 2 бөлмөлүү сатылуучу квартирабыздын кире бериши. Оң тараптан мынакей 2 бөлмө жана түзүлүп өтсөңүздөр кухня жайгашкан. Коммуникация боюнча айтсак, баары центральный, отопление, канализация, баары центральный туугандар. Мынакей кухня, бул кухонный мебелдер калат. Түштүк тараптан терезе орнотулган, отопление материалары. Анан угловой эмес туугандар. Угловойдо жайгашкан эмес үйүбүз. Жана күн тарабынан мынакей бул бөлмөдө деле терезе, катарынан кийинки бөлмөлөрдө деле күн тарабынан терезелер орнотулган. Андан ары киргенде эле сол тарапта бул жакта ажаткана, душ, ванна, мынакей дуалдары кафель, булдар деле кафель, раковина орнотулган. Так, документтер боюнча айтсак, документтер баары жакшы. Алсаңыздар, ошол күнү эле үй ээлери өткөрүп берем дейт. Квартиранын туугандар. Мынакей бул жакта биринчи бөлмөсү. Бул жакында эле күн тарабынан түштүк тарабынан терезе орнотулган. Дуалдары көрүп турсаңыздар да обой. Жакын жерде садик, мектеп, университеттердин корпустары, мисалы үчүн Арабаева, медакадемиялар жакын болуп калат туугандар. Бул жагы Южный магистрал, парктар баары жакын. Так, андан ары эми сиздерге кийинки бөлмөсүн көрсөтөйүн. Жалпысынан 43 квадрат метр туугандар, 2 бөлмөлүү квартирабыз. Так. Мынакей бул жакта катарынан коридордо мындай жакын кладовкалар. Так. Андан эң эле төрүндө зал жана балкон жайгашкан туугандар. Мынакей. Бул жак зал. Мебелдер боюнча кухонный мебель калат экен. Анан калгандарын дагы ээлери менен зона кылып сүйлөшүп билсеңиздер болот. Калган мебель жөнүндө мынакей. Кондиционер орнотулган. 43 квадрат метр болгон 2 бөлмөлүү квартира туугандар. Анан бул жакта балкон мынакей. Балкондон үйдүн түштүк тарабындагы королор кенен көрүнөт. Так, дагы эмне маалыматы калды туугандар? Баасы бул 2 бөлмөлүү квартиранын 53,5 миң доллар, 53,500 доллар сүйлөшүү болот. Ээсинин номери менен экранга эсителдеп калтырам, зона кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага квартира ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.